Теңирчилик деген эмне? Бул философиябы, динби же болбосо жөн гана дүйнөгө болгон көз карашпы? Бүгүн биз мына ушул тууралуу талкуулайбыз. Акыркы мезгилдерде коомчулукта бул тема байма-бай көтөрүлүп, талаш тартыш жаралууда. Теңирчиликти жактагандардын айрымдары аны дин десе, айрым адистер бул жөн гана философиялык көз караш деп айтып келишет. Азыр эфирибизди баштаганда алгачкы эле суроону берейин. Ушул биз тема кылып аткан нерсе жөнүндө көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүк болушу үчүн ошону айта кетсек, теңирчилик деген эмне негизи расмий чечимдениши? Эми баягы кыргыз филологиясы факультетин бүтүргөн адамга айтам. Теңир деген эмне деген суроого баягы жооп табуудан эле кыйналып атпайбызбы? Ал үчүн болгону Юдахимдин кыргызча орусча сөздүгүн эле барактап коюп жетиштүү да. Ошол жерде теңир деген сөзгө биринчи мааниси анын Кудай деген. Бүгүнкү күндө биздин коомдо көп ушул жөнүндө талаштар болуп жаткандыгын өзү бул динби, дин эмеспи деп, анан теңирчилер, исламисттер деп бөлүнүп алып эле кызыл чеке болуп эле талашып аткандыгын эмерден көрүп атабыз да. Эгерде лексикалык жагын ала турган болсок, биздин тилибизде бүгүн мындай 3 синоним жашап атат да. Анын байыркы түркчөсү эми айталы кыргызча дейли өзүбүздүкү. Теңир деген сөз Кудайдын билдирген сөзү. Бул бир эле кыргыздын тили эмес, бүтүндөй 30дан ашуун түркү тилдүү эли бар. Ошолордун тилинде учураган сөз бул. Айталы казак тилинде деле, өзбек тилинде деле, түркмөн тилинде деле, бир аз эми өзгөчөлүгү менен албетте. Биз теңир десек таңир деп коюш мүмкүн да мисалы. Жана монгол тилдерде да ушундай бар. Демек ошондо бир жыйынтыкка келсек болот. Теңир деген бул түрк-монгол элдеринин баягы Кудайды таануусу да. Анан эми азыр айткан мен Кудай деп атпайм өзүм. Кудай деген сөз бизге фарс тилинен кирген. Анан эми тажиктер айталы, коңшу тажиктер Кудо деп айтышат. Аны биздин тилибизге кирген, биз аны Кудай деп атабыз. Анан Алла деген үчүнчүсү, булардын да жетинде синоним сөздөр бардыгы теңир. Биринчи эле саламатсыздарбы? Теңирчилик бул тарыхта дин болуп эсептелинет. Азыркы биз билген теңирчилик деген термин бул Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин 92-жылдан кийин эле бул теңирчилик деген түшүнүк термин дейбизби пайда болду да. Ага чейин мисалы Совет мезгилинде мындай нерселер жок болгон. Андан сырткары бул теңирчилик кыргыздар жанагындай көчмөн калк болгондуктан баягындай ташка, сууга, ар кандай нерселерге сыйынышкан. Анан бир жерге топтолгондо бул ажо, ошол мезгилдеги мамлекет башкаруучу элдер менен ошол жаратуучунун ортосунда жанагындай жеткирип берүүчү же биз ислам дини боюнча айтсак, бул пайгамбар катары ошондой эме кылган да, ажолорчу. Азыркы күндөгү теңирчилик бул философиялык окуу деп эле мен түшүнөм. Себеп дегенде буларда диндин критерийлерине жооп берген нерселер жок. Мисалы дин болуш керек болсо, анда ибадат болуш керек, анда пайгамбар болуш керек. Бир канча өзүнүн критерийлери бар да, ошого жооп бербегендиктен бул менин оюмча философиялык окуу деп эле түшүнөм. Алгач эле ушул биз Бишкекте атайын өкүлдөрү бар экен. Ушул теңирчи деп койсок болот, аларды өздөрүн теңирчи деп эле атайт экен. Анан бул жака келип эфирге катыша албагандыктан видео жиберген бизге. Өздөрү кантип түшүнөт теңирчилик дегенди жана башка деп. Анда алгач ошону көрүп алалы, азыр талаш болуп аткан нерсе. Бүгүнкү күнгө чейинки пенделер сыйынган, чокунган диндер, бир туткан кабарчы пайгамбарлар, Иса, Муса, Мухаммед жана башкалар ошол учурдагы жашоого, доорго жарактуу болгон. Кудай ал пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, акыреттин жүзүн, адамзаттын алдыдагы жашоосун өтө кыска аң сезимдин эң төмөнкү тиби менен түшүнүп берген. Ал убакта темир доору өнүгө элек болчу. Мезгил өтүп, адамзат темирден асманда уча турган, сууда сүзө турган, океандын ары жагы менен байланыша турган техника ойлоп тапты. Бул 21-кылымда техника доору бүтүп,
эми теңирчилик доору башталды. 21-кылымга чейин адамзаттын аң сезими ааламга, Аллахка, көккө жарактуу өнүккөн эмес. Адамзаттын көп жылдык эмгегинин, тажрыйбасынын, эволюциянын негизинде кеңи сөөгү жетилип, жаңы доордо адамдын бош жаткан кара куш мээси ишке түшөт. Эми адамзат ааламдын, теңирдин ролун аткарып калат. Ааламдан күткөн сыйкыр кереметтин баары адамдын өзүндө. Теңирчилик деген бул адам батасы менен, назары менен жарата билген, жамгыр жаадырган, шамал чакырган. Теңирчилик деген эмне? Теңирчилик деген бул дин эмес. Сиздер эскиче түшүнбөңүздөр. Теңирчилик деген ааламдын, акыреттин сырлары, аяндары бүгүнкү күндүн, бүгүнкү доордун, алтын доордун талабы эмне? Адамзаттан талабы эмне? Адам бул доордо, жаңы доордо ак карадан, иньяндан, байлык бийликтен, динден, пендечиликтен чыгып көккө, көк деген бул көкө теңир сыяктуу кереметке айлануусу. Ааламдагы күчтөрдөй түшүнүккө өтүүсү. Эгер ааламдык түшүнүк өтпөсө, аалам күчтөрү, инопланетяндар адамзатты ар тараптан жазалап, кырсыктаттырат. Кырсык, кыйынчылык, оору, өлүм буйруйт. Күндөн күнгө көбөйөт. Мынакей азыр өзүбүз көрдүк. Бул кыз өзүн теңирчи деп атайт экен. Жана биз ага суроо узатканыбызда теңирчиликти сиз кандай түшүнөсүз деп төмөндөгүчө биз көргөндөй кылып түшүндүрүп берди. Анан сиздердин оюңуздар кандай? Ага сиз этнограф, тарыхчы катары айта кетсеңиз. Негизи эле теңирчилик деген эмне? Бул теңир деген дин эмес деп атпайбы, Кудай эмес депчи. Анан эми Константин Кузьмич Юдахин ошол сөздүгүн түзүп аткан мезгилде биздин элдин ошол сөздү кандай түшүнгөндүгүн тактап тургандан кийин биз жана эми Кудайга болгон ишенимди өзү дин эмес деп айтсак болобу? Анан бирок албат бүгүнкү биз билген классикалык диндерден айырмаланган дин болгондо бир мезгилде дин болгон ушундай. Ал өзүнүн мезгили үчүн туура болгон. Анан өтүп кетти. Андан кийин ордуна биз башка бир динди, классикалык динди кабыл алдык. Бүгүн биз исламдын дин катары кабыл алып, ошонун өкүлдөрү катары өзүбүз эсептеп атабыз да. Бирок эми айтып коюш керек, ошол бир мезгилдеги биздин ата бабалардын ошол сыйынган, тутунган дини биротоло жок болуп кеткен жок да. Изи жок эч нерсе жок болуп кетип турган нерсе жок да. Ал биздин жашообузда бар болуп атат да. Бизде бир мезгилдеги теңирчиликтин эмелери биздин жашообузда жашап атат. Бирок биз өзүбүз кийин кабыл алган исламды тутунуп жашап атабыз. Азыр бир мезгилдерде мен түшүнбөйм. Ага бир мезгилдерде биздин ата бабаларыбыздын жашоосунда болгон деп айтып калдыңыз. Анан кийинчерээк ал кичине жок болуп кетип, анан азыр кайра көтөрүлүп атпайбы? Ошон үчүн биз шаар тургундарынан сурамжылоо алып кеткенбиз да. Негизи эле түшүнөбү алар теңирчи деген эмне экенин, бул термин менен таанышпы деп. Азыр көрөлү анда ой пикирлерин, анан талкуубузду уланталы. Теңирчилер ким экенин билбесем, биринчи жолу угуп атамын. Өзүнүн кызыкчылыгына аласы эле дин деп чыгарып алган, эч кандай дин деген нерсе негизи болуш керек, өзүнүн бир орду болуш керек да. Дин жөн адашкан нерсе мындай, жөн эле сөздөр да. Жөн эле теңирчилик деген сөздү угуп калдым, анан өздөрүнүн маани кулак салган эмесмин. Мен бул Аллахка ишенбегендер деп түшүнөм. Жана буларды колдобойм. Эми мен өзүм лично салттуу исламды колдойм. Анан теңирчилер дегенди мен анча деле понятием жок, түшүнүгүм жок. Бирок биздин ата бабаларыбыз теңир жалга деп сүйлөчү эле. А эми ойлоп атам, ал башка диндин бир башка агым окшойт деп ойлоп коем. Так немем жок. Мынакей өзүңүздөр көрүп алдыңыздар, акыркы сурамжылоо алган айымыбыз ошол жооп берип атат да. Илгери ата бабаларыбыз ошол айтып келген угуп калганмын депчи. Сиздер да уккансыздарбы ошондой нерсени? Мисалы үчүн мен өзүм ошол чоң энемдин сөздөрүнөн угуп калганмын да, анда кичинекей эле.
ооба биз укканбыз ушундай теңирим жалдасын, теңирим колдосун деген сөздөр айтылган. Бирок бул жерде ал теңир азыркы мына бул ошол акыркы мына бул 7 жылда өнүгүп келе жаткан теңирчиликпи же бул исламдагы эле Кудай Аллах түшүнүгүнүн синоними катары колдонду. Биз ага бир маани беришибиз керек да. Ал жерде мен ойлойм биздин аталарыбыз, биздин чоң аталарыбыз ал теңирим колдосун дегенди бул ошол азыркы Кудайым колдосун, Аллахым колдосун деген маанинде эле колдонгон да. Бул баягы биздин кыргыз тилиндеги Аллахтын, Кудайдын синоними катары түшүнөбүз. Анда эмесе азыр биз сурамчылыгыбыздагы көрдүк, жаштардын оюндагы уктук, анан жалпыңыздарга эле суроо, кийинки суроо. Эгерде бул биздин ата бабабыздан калган сөздөр болсо, түшүнүктөр болсо, анда эмне үчүн бүгүнкү күндө ошол карама каршылыктар пайда болуп, көпчүлүк элде теңир деген сөзгө негативдүү ойлор пайда болууда? Элдин ушундай нерсе жөнүндө маалыматы жок экендиги бул түшүнүктүү да. Себеби биз 70 жылдан ашуун совет доорунда жашап калдык. Ал доордун идеологиясы атеисттик идеология болчу. 70 жыл деген бир адамдын өмүрү. Бул узак мезгил. Ушундай узак мезгилдин ичинде эгер дин жөнүндө айтканда мындай тыюу салына бере турган болсо, адам бардык нерсени унутуп калат. Анан мына мен анча мынча улуп калдым деген дагы бир көрүнүш болуп атпайбы? Бир эже ошондой дем алды го. Мен өзүм деле улуп калдым да. Баягы келиндер жүгүнгөндө келип туруп. Анан ошондо теңир жаласын деген сөздү айтканын мен улуп калдым да. Тең ичкенди теңирим сүйүктүр деген макал бар экен. Ушуну көп айтып болчу. Туура эмес иш кылып койгонду теңирден тескери иш кылып атасың сен деп урушчу эле. Бул теңирден тескери ишти баштап атасың деп урушкан деле аны деле биз угуп калдык да. Экинчиден теңир безет деген макалды угуп калдык да. Ошол түшүнүктөр акырындык менен булар азыр аксакалдар деле буну биринчи жолу отам дейт го. Демек алар мындай эле кыргыз тилин деле жакшы билбеген адамдар өздөрү. Күндөлүк тиричиликте сөз менен эле жашап жүргөн адамдар да. Кызык сөздүктү окуп маанисин билгенге кызыккан адамдар эмес да. Эми экинчи дагы бир себеби биз ошол совет доорунда отурукташып калдык да бир жолу. Биз дагы өзүбүз бар, кээде көчмөн элбиз дейбиз го. Биз эми отурукташып калганыбызга 100 жыл болуп калды. Каякта көчкөнбүз? Биз отурукташкан элбиз. Теңирчилик бул көчмөндөрдүн дини болгон да. Анын бардык шарттары бүгүнкү күнгө бизге көп эле туура келе бербейт. Теңирчилик бул биринчи кезекте жаратылыштын күчүнө сыйынуу, ошону жогору койгон дин болгон. Эми мына азыр көчөдөн дагы эле сурап көрөлү. Мындай дегенде эмче кыргыздын бардыгы эле билген болчу бир учурда. Көктөп турган чөптү жулба, дарактын шагын сындырсаң колуң сынат. Тиги аккан сууга сийсең, энеңдин эмчегине жарак чыгат деген тыюулар болгон. Шунун бардыгы жаратылышты сактоо үчүн. Себеби көчмөндөр өздөрү жаратылыштын бир бөлүгү болгон. Анан ошол жаратылышсыз алардын жашоосу жок болуп калмакта. Анан кийин күлдү тебелебе, отко түкүрбө деген сыяктуу тыюулар ошолордун бардыгы теңирчиликтен бери келе жаткан эрежелер да. Ошол эрежелерди бүгүн биздин турмушубуздан чыгып кеттик деп айтсак болобу? Жок, алар жашап атат кадимкидей эле. Айылда өскөн ар бир кыз баласы билет да. Бирок эми ошону кайрадан бүгүн дин кылып жаратам деген аракет өзү менимче бул акылсыздык. Жок, бул деген мындай тоого ташка сыйылган бул дин болгон эмес деген бул ата бабанын тарыхын билбегендик катары болот. Анан биз ушул сиз айтып өтүп кеткендей, кайрадан муну дин кылып чыгарам деген аракеттер болуп атат деп эдиңиз. Ошондуктан биздин айрым телеканалдардан дагы чыгып сүйлөп жүргөн жанагы Зималий Лудик деген ат менен таанылып элге. Андан кийин жада калса президенттикке дагы талапкер болуп, бир эмес эки жолу жүргөн Арстан Алай аттуу кишинин сөзүнөн дагы үзүндү алдык эле. Азыр ошону көрөлү. Кудай деген бул кут ай болуп атпайбы? Сен деле ошо кыргыз керек болсо жерге келген адамзатты бир куткаруучу күч болуп атат. Кудайдын ролун аткарып атат. Анан аалам жоюлуп атат. Кудайдын күчү жоюлуп атат.
сени жараткан жасаган эми адамды келип ал энергия да, ал бир коррупция эмес, ал өзүнчө бир жүрө бербейт. Ал мисалга мына энергия бир периште кийбес адам жазбайт да. Мисалы жин кирсе ал адам жинди болуп калат го. Аны больницада айыктыра албайт. Мына жин кирсе. А бир периште жан кирсе ал башка болуп калып атпайбы? Ошо сыяктуу эле чоң аалам деп коет экен, чоң энергия. Ошону эми чоң аалам деген бул чоң Кудай деп айтсак да болот. Ошо кийгенде ааламдан берилет. Анан айтып кой дейт да ошо. Жаңы Кудай экениңди айтып кой. Эски Кудай банкрот, тозок ал дейт. Аны ойлонуп. Чын эле мына Кудай дей берип ушул могу тозок жашоого ошол эски Кудайыбыз алып келди да. Карама каршылык, мына азап, арыстан аяндан куткарып атпайбы? Ошол телеканалга дагы кандайдыр бир эскертүү бериш керек, же болбосо ишмердүүлүгүн караш керек. Андан сырткары могу кишинин дагы же болбосо жанагы чоң кыздын дагы айткандарына бир коомчулук баа бериш керек да. Себеби бүгүнкү күндө ислам дини бул элдин көпчүлүгү тутунган дин. Андан сырткары башка майда агымдар болсо дагы алар катталган да, мисалга мамлекетке. Бул катталбаган жөнөкөй эле бир кандайдыр бир топтордун өздөрүнүн мындай далили жок нерселерди алып чыкканы да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук кызматы жакшылап иш алып барса болмок. Мен да ушул Арыстан агай айтканына бир өзүм оюмду айткым келет. Бул чындыгында эле бул Арыстан агай бул өзүнүн түшүнүгү, бирок бул азыр өзүнүн Кудай сезген адамдар, байлык, мансапка берилип кетип өзүн текебер сезген адамдар да. Азыр бул Арыстан агайдын оюна мен чындыгында кошулбайм. Конфуций деле бул өзүнүн канткенде мен өлбөй калам деп ушунчалык изденген, бирок азыркы ошол улуу философ, ушундай ойчул, ошол Конфуций деле азыр бул дүйнөдөн кайтып кетпедиби? Теңирчиликти учурда каттоодон дин комиссиясы өткөрүлгөн эмес экен, анткени өзүнүн атайын жанагы талаптарына жооп берилбей калган экен. Анан ошону менен бирге эле биз теңир деген сөз, бул сөздүн ушул ислам динине кандайдыр бир байланышы барбы, же болбосо бир түшүнүккө келеби деп жогоруда агайыбыз айтып кеткендей, балким бул синоним сөздөрдүр деп маалымат издеп көргөндө Чубак ажынын ушул жарандарга жооп берген видеосуна тартып, аны азыр сиздердин назарыңыздарга берели. Динде бул теңир деген сөз кандай каралгандыгы. Деги эле экөө бири-бирине карама каршы келеби же жокпу? Теңир деген Кудай дегениби? Тең деген да Кудай бардыгына тең го. Кудай бардыгына тең карайт. Ошон үчүн теңир деген Кудай деген сөз ошо түрки тилдеги сөздөрдүн бири. Теңир деп кайрылды, ооба, теңирбер деген ат бар бизде. Болгон теңирчи деген сөз бар, ошон үчүн теңир деп айтканда чочулап турасың. Жанагы салафимин деп айтсаң эле сени салафи деп, мужассин деп түшүнүп албайсың, антип айтпайсың. Болбосо салафи деген сөз бул ошол салаф алымдардын жолундагы деген сөз. Абу Ханифанын жолундагы адам деген сөз түпкүлүк мааниси. Бирок термин чөтө нито болуп калды да. Болбосо теңирим берди, теңирим жалгасын, теңирим колдосун деген сөздөр туп-туура сөздөр. Мынакей видеодон өзүңүздөр көргөндөй теңир деген сөз бул ата бабабыз колдонгон эле. Анан жакшы эле сөз болсо, эгерде кайсы бир деңгээлде мунун динге, учурдагы ислам динине эч кандай зыяны жок экенин жогоруда да айтып кетти. Анан эмнеге акыркы убактарда бул сөздөргө тескери мамилелер болуп, карама каршылыктар пайда болуп, элдин кыжырдануусу пайда болот? Ушул мына акыркы 6 жылда өзүн теңирчимин деп атагандардын кандайдыр бир баягы бир гана меники туура деген мааниде калгандарды динчил деп, араб кулдар деп, алардын баягындай өздүгүнө бир мына мыйзамга жат келген көрүнүш менен алар өзүн биз калган баардыгы биз гана эң мыктыбыз, биз гана бир жараткандын туура ишениминдебиз, калган баардыгы башка деген мааниде башкаларды басынтып араб кулдар, динчилдер дегени үчүн элдин кыжырдануусу артып жатат буларга. Булардын коомчулуктун кыжырдануусу келиши буларга, мисалы булар биринчи кыргызчылык деп айтышат. Мисалы кыргызчылык жоголуп кетип атат, кыргыздын салттары деп айтышат да. Негизи теңирчилерсиз эле кыргыздын каада салттары, үрп адаттары сакталып келип атат да. Анан дагы бир жагы булар манасты көбүрөөк эме алышат, негиз кылып жанагындай китептери катарындачы.
болот катары. Анан булар өздөрүнүн теңирчилердин баягы концепциясында булар кабыл алышкан экен. Манас жанагындай бул Кудайдын ыйык сөзү, Кудайдын чыккан сөзү дегенде баягы христиан дининдеги негизги бир принциптерине окшотуп баягындай бурмалап атышат да, негизи ушундай Манасты, Урпадатты. Ошондуктан мен ойлойм бул кыргыздарга жакпай атат да бул нерсечи. Бул жакта теңир деген сөздү биринчи жакшылап изилдеп караш керек. Анткени теңир деген сөздө бул жакта чоң ачык айтып атат. Кудайдын бир сыпаты, адамдарга тең карай турган сыпаты деп кабыл алып атат. Ал эми тарыхта карай турган болсок, теңирчилик дегенде агай деле бай айтып кетти. Теңирчиликтин пайда болушунда биринчи жалгыз теңир ишеними болгон деп, бирок дагы бир вариантында азыр деле сөз кылдык. Биздин эски ишенимдерибизде бир эле теңир, көк теңир эле болгон эмес да. Мисалы Умайыны, күн теңири, ай теңири, ошондой эле жер, асман, суу ошондой нерселерге сыйынып келгенбиз. Мындайчасын айтканда, теңирчелер болгон, анан алардын үстүнөн бийлик жүргүзгөн көк теңир болгон. Азыркы теңирчилердин алып чыгып аткан идеологиясы бул көк теңирди теңир деп кабыл алышыбыз деп атат. Бирок бул жакта теңир жана теңирчелер болуп атат. Ислам динине кириштин шарттары деле биринчиси Кудайдан башка сыйына турган теңир жок деген. Теңирчиликте теңирчелер дагы болуп атат. Теңирге шериктерди кошуп атат. Тарыхый жактан алганда бул жакта мусулман азыркы элдин терс кабыл алып атканы туура. Ал эми Кудайдын сыпаттары, мисалы Кудайдын бардыгына тең карай турган адилеттүүлүк сыпатын кыргызчага которуп теңир деп которуп алган болсо, бул деле туура. Бул эми кыргыз тилинин ар кандай түшүнүшү болуп атат. Бул жакта эгер ниетибиз адилеттүү карайт деген майында болсо, бул боло берет. Анан жогоруда агай дагы айтып кетти, негизи ушул теңирчилик деген жалпы эле эксперттердин ою боюнча бул культ жана байыркы ишеним болуп эсептелинет экен да. Аны бүгүнкү күнгө чейин карманып жүргөндөр дагы бар экен. Эгер жыйынтыкка келе турган болсо, алардын ичинен деле өзүнчө бөлүнүп кетет экен. Мисалы үчүн айрымдар ТВ аркылуу элге кандайдыр бир таасир берип, өзүнүн бир ичинде мыйзамдары менен иштеп чыккан болсо, илгерки ишенимди кармангандар дагы алар биринчи жолу ошол дин комиссиясына барып аракет кылып, бизди дин катары болбосо дагы жөн эле мындай дүйнөгө болгон көз караш катары дагы биздин уюмду каттоого алып коюңуздар деп суранып барышкан экен. Азыр өздөрүнүн видеосун көрөлү. Азаттык бул тууралуу дагы кыска видео жасаган экен. Теңирчилик деген бул өзү биз азыр мындай да, бул жерде теңир мына адамда эки ой бар да, жакшы ой, жаман ой. Вот ошону теңдеп алып жүрүүчү күчтү теңир деп айтат да. Вот ошону мындай кыскача, мындай жөнөкөй кылып айтканда ошондой да. Ал эмнеден пайда болот? Ал каерде ал күч? Ал мына жан дүйнө да. Жан дүйнөнү ачуу. Жан дүйнөнү ачып, анан жан дүйнө менен мээдеги ойду теңдеп жүрүүчү күч ушул теңирчилик деген ушул мен ушундай түшүнөм. Тілегіңер қабыл болды деп тұрады. Ойлаған мақсатыңар бар, ойлаған мақсатыңарға жеткеле деп тұрады. Бірі-біріңерге ынтымақты болғылы деп тұрады. Мысалы біз қой сойғанда теңір деп сойбайбыз. Аллах акбар деп тұрып, Алла разы болсын дейбіз дағы. Ошо малдың жанын Аллаға беребиз. Демек Алла бұл жан алуучу, жаратуучу, бұл теңир. Өкө тең, мата, эне өкө тең жаратуучу болот. Мына жаратылыш өзү жаратуучу болуп эсептелет. Анан бүгүнкү күндө жаратылышка дагы ушундай жаман көз карашта адамзат ушунчалык кыйнап аткан, ушунчалык жаратылышты да сыйлабай калдыктан жердин бетинде суусуп, желтеп болор таптайбы, жерин таштап көбөлдөр тоолуу жерге батпайбы, өз тилиңде жалын деп теңирим айтып жатпайбы дегендей биздин ата-бабаларыбыз ошо өз тилиңер менен жалынгыла Кудайга. Мисалга бүгүнкү күндө бул теңирчи деген мындай бир агым сыяктуу болуп, же кандайдыр бир топ түзүлүп атат да. Ислам дининен деле жанагы
террористтер террорчу топтор чыгып кандайдыр бурмалоо болуп кетти да кийинки күндөрү. Ошонусуңар бунун келечегин байкаш керек да. Эртеге бир 20 жылдан кийин же дагы 30 жылдан кийин булар кандай деңгээлге жетиши мүмкүн? Ошондой бир топ түзүп алып эртеге кичинекей Кыргызстанга кандайдыр бир баш ооруп тартуулашы мүмкүн да. Ошол жактарында карап алдын ала мамлекет тарабынан чара көрүлүш керек да. Ушул экөөнү эмнеге карама каршы коюп эмнени талашып атканын мага түшүнүксүз депчи. Биз теңирчиликти бир гана эмеден карашыбыз керек да. Биздин атабыз айталык миңдеген жылдар жашады, жок болбой жашап келди, ушул күнгө жетти. Акыры кандайдыр бир ошону сактап келген, кармап келген, ошондой дем күч берген, кандайдыр бир күчкө болгон ишеним сактап келди да. Анан таптакыр эле динсиз эл болуп, исламды кабыл алганга чейин дин дегенди билбеген эл болгон биздин атабыз десе, анда биз өзүбүздүн тарыхыбызга, өзүбүздүн аталарыбыздын баягы айталык арбагына ошого биз акырат айтканга барабар болуп калат да. Анан анын өзгөчөлүгүн айтпайбызбы? Көчмөн турмуш кечиргендиктен, анын баары табият менен баягы жуурулушуп жашаганга үндөгөн эле мыйзамдардын бирикмеси ошол динчи. Аны бүгүн баягы тоого сыйынат, ташка сыйынат, сууга сыйынат деп аткан нерсе. Анын ошонун баарын жараткан, ошо теңирдин эле өзү үчүн зар болгон күчтөрү. Мисалы, мындай деп коет, аны культ деп коет өзү. Бизде айталык мына жылкынын культу бар да, жылкыны ыйык жаныбар эң таза деп коебуз. Бирок эми ага эч ким сыйынган жери жок да, биз аны алтыбай жеп атпайбызбы. Бирок аны ыйык жаныбар катары эсептейбиз. Ошол ташты, айталык сууну жана башканы жаратылыш күчтөрүн ыйык деп саноо, бирок аларга сыйыр эмес да. Биз бүгүнкү күндө анын ошондой жакшы жагын, жаратылышка болгон мамиле жагын өзүбүздүн турмушубузда кабыл алып калсак болот бул. Себеби экологиялык проблема бүгүн дүйнөдөгү эң негизги орчундуу проблемалардын бири болуп калды да. Бирок мен да айттым, ошону эми кайрадан бүгүн жаңы динге айландыруу бул акылсыздык деп атам да. Себеби биз кеминде 500 жыл мурун Мухаммед Кыргыздын мезгилинде официалдуу түрдө биздин динибиз ушу ислам дини болду деп туруп жарыялап, ошон үчүн аны Мухаммед Кыргыз деп атып атышпайбы? Такайби деп талашпаса эле тараштардын арасында, бирок кеминде 500 жыл мурун биз ушул динди кабыл алып калдык. Бул биздин кан жаныбызга биротоло сиңип бүтүп калды. Бүгүн өзүн атеист санаган киши дагы тамак ичкенде бисмилла деп ичип, бүткөндөн кийин омин деп батарлар. Сөөгүктү койгонубузда дагы бүт ошондой эреже менен ислам дини эрежеси менен коюлуп атат да. Анан эми айттым го, ошондой бардык нерседе фанатизмден этият болуш керек да. Бүгүн бирине бири мындай кадимкидей таш ыргытып, бирин-бири таш бараңга алууга даяр турган күчтөрдү көрүп атабыз да биз чекеде. Мисалы айталык, ислам динин колдогондор силер өлгөндө эмне болуп атасыңар, анда кантип көмүлөсүң дейт да. Эми ислам динин кабыл алганга чейин деле сөөгүп коюлуп келген да өзүнүн бир эрежеси менен, туурабы? Анан эми биз ошону кабыл алып, ошол эреже бизге сиңгенден кийин ошол эреже менен сөзсүз түрдө коюлат да. Мисалы тарыхта диндердин пайда болуусун карасак, ошол коомдо, ошол жерде жашаган жергиликтүү элдерде бир проблема чыккан да. Эми ошол кандайдыр бир динге муктаждык болгондо, адамдарда муктаждык болгондо анан диндер пайда болгон. Мен ойлойм, азыркы күндө кыргыздардын ал бир канча кылымдан бери ислам динин карманып келатат, динибиз бар мындайча айткандачы. Жаңы бир диндин чыгарыштын кереги жок. Анан илгерки мисалы теңирчилик диндин негизги өзөгү, негизги эмелерин биздин азыркы эл түшүнүшү кыйын да, себеп дегенде ал динди унутуп калдык. Ошондуктан биз ал динди канчалык эме кыла жаратабыз десе деле азыркы теңирчилер ал динди жарата албайт деп ойлойм, себеп дегенде алар теңирчиликтин өзөгүн билишпейт деп ойлойм да. Мисалга азыркы Зимани Будитбей же башкасы биз мынандай кылып, же болбосо булар коомду бөлүүчүгө алып келиши мүмкүн да. Же кандайдыр бир өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып, келечекте бир чоң бир кызыкчылыгына жетиш үчүн, же болбосо аркасынан бир ушундай агым калтыралы, же болбосо дагы бир кандайдыр бир өздөрүнүн кызыкчылыгынан улам ушундай жолдорго барышы мүмкүн да. Келечеги келип эле биздин карапайым элге же болбосо ошондой неме кыла албаган бир жарандарга зыяны тийип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушуларга дагы убагында
чара көрсө жакшы болот. Биз азыркы 21-кылымдын жаштары биз толеранттуу болушубуз керек да. Бул диндерди бир бул теңирчилерди эле эмес, христиан менен исламды же дагы ошондой толгон токой диндерди эч качан каршы койбошубуз керек. Бул ар ким биздин өзүбүздүн конституциябызда дагы так даана жазылган. Ар ким өзүнүн ишеним эркиндигине ээ. Ошон үчүн аларды биз теңирчилерди деле кандайдыр бир деп бул акылсыздык деген дагы бул толеранттуулукка, гумандуулукка эч качан жол бербейт. Биз андай кылбашыбыз керек. Бул деген сөз менин апам сенин апаңан жакшыраак дегендей эле. Бул диндердин, улуттардын ортосундагы талаш, тартышуу эч качан бүтпөйт. Андан кийин булар теңир деген бул теңдиктин дини деп атат дагы, кыргыз ари эл деп атат. Булардын адилеттүү теңири эмне үчүн кыргыздарды башка улуттардан жогору коюп койсун. Ошон үчүн биз азыркы жаштар бул динге дагы өтө толеранттуулук менен, аң сезим менен кароону үйрөнүшүбүз керек го. Эгерде бир шариаттык өкүмдү жыйынтыктап айтып келатканда, шарият жеткиликтүү бере албай жатса, анын ошол элдин улуттук каада салттары, үрп адаты, анан ошол каада салтында бул кандай каралат деген негиз чыгат да. Бул ханафи акыйда, ханафи мазхабында бул каралат. Эгерде шарият карай албай жаткан болсо, аны улуттук баалуулуктарынын натыйжасында биз карап чыгышыбыз керек деген түшүнүк чыгат. Биз албетте улуттук баалуулуктарга, ар бир элдин өзүнүн ишенимдерине биз баа беришибиз керек. Мынакей биздин ачык талкуубуздагы аягына чыкты. Эгерде сиз талкуудан байкаган боло турган болсоңуз, негизи эле биз тарыхты да сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Андыктан теңир деген сөз кыргыздардын негизи эле тарыхында колдонулуп келген жана мунун эч кандай ислам дини менен карама-каршы болуп, бири-бирине зыян келе турган нерсеси жок. Болгону айрым инсандардын ушул терминди колдонуп, артына жамынып алып, өз кызыкчылыгын ашырып жатканын дагы түшүнүп алдык десек болот. Андыктан ушуну менен эфирибизди аяктайбыз. Кийинки берүүлөрдө жолугушканча аман болуңуздар.